Мышыктын каргышы. Саадат бала кезинен эле мышыкты көрсө итиркеги келип жактырчу эмес. Айылдын көчөлөрүнөн же коңшу колоңдорунун үйүнөн мышык көрсө бүткөн бою жыйрылып кетчү. Ошонусу ошо болду. Бой жетип коңшулаш айылдагы Абакирге күйөөгө чыкты. Алгач алардын үйүнөн мышык көргөндө абдан чочуду. Болгондо да ургаачы мышык. Өчөшкөндөй кайын журту бул жаныбарга өзгөчө сүйүү менен мамиле кылышат экен. Арадан 3-4 ай өтпөй баягы мышык тууду. Саадаттын кайненеси мышыктын алдына ас бийеттеп төшөк салып, эни мышыкка тамак берип, абдан жакшы карап жатты. Муну көргөн Саадаттын кыжыры кайнайт. Мыйлары чыйылдаган сайын алып ыргыткысы келет. Бир-эки жолу Абакирге бул көрүнүш жакпаганын да айтты. Анда Абакир: «Бир аз чыдап тур. Мыйлары чоңойгон соң апам кимге мышык керек болсо ошолорго таратып жиберет. Анан энеси калат. Эми сен бул мышыктарга көнүшүң керек. Апам мышыкты абдан жакшы көрөт. Аларга туура эмес мамиле кылып, апамды таарынтып алба», — деди. «Мышыктарды ушунчалык жаман көрөм. Кантип көнөм? Мышыктын эмнеси жаман? Өтө назик, жагымдуу жаныбар эмеспи? Сага таң калам», — дейт Абакир. Бул арада Саадат да кош бойлуу болуп калган. Анын ого бетер мышыкка болгон жек көрүү сезими күчөп, үнүн угар замат денесин калтырак басчу болду. Бир күнү Саадаттын кайненеси кара жыгачка базарга кетти. Ошондон пайдаланып, мышыктын балдарын жок кылууну ойлонду. А кайненеси сураса билбейм деп коем деген пикирде болду. Ал күнү Абакир да чөп чабыкка кеткен. Үйдө Саадат жалгыз. Ал акырын мышыктын балдарына барды да мыйларынын буттарын байлап мүшөккө салды. Кечке жуук кайненеси келип, мышыкты балдары менен таппай калды. «Саадат, сен мышыкты жаман көрөрүңдү билем. Эгер бир нерсе кылсаң айт. Балалуу мышыкка зыян келтирбе, өзүң кош бойлуусуң», — деди. «Мен мышыгыңызды көргөн жокмун», — деп мукактанды. «Ай, билбейм балам. Көрбөгөнүң чын болсун. Эгер бир зыян келтире турган болсоң, мышыктын каргышы жаман болот. Эсиңде болсун». Ошентип бир канча күндөн кийин баягы эне мышык жүдөгөн арыктаган абалда келип калса болобу. Саадаттын кайненеси мышыктын келгенине кубанып, тамак берип, айланчыктап жанынан чыкпай жатты. Бирок мыйларынан дайын жок. Мышык Саадатты көрөр замат корголоп, мыйоолоп жиберди. Ошондо кайненеси мыйларды келин соо койбогонуна ынанды. Арадан 3-4 ай өтүп Саадат көз жарды. Кыз болчу. Доктурлар кызын эмизүүгө алып келишти. Жаш келин баланын жытына балкып эмизип жаткан. Быйтыйган кичинекей колдорун кармалап жатып, эки колу тең ачылбай турганын байкады. Чочуп кетти. Доктурду чакырды. «Доктур, эми сабыр кыл. Кызың төрөлгөндө эле эки колу ушундай болуп төрөлдү. Аз-аздан массаж кыла берсең, толук болбосо да азыраак жазылат. Медицина күндөн күнгө өнүгүп жатпайбы? Кызың чоңойгондо балким операция жасатып түздөтүп алат. Ага капа боло бербе. Баары жакшы болот», — деп сооротtu. Ошентип 4-5 күн өткөн соң ооруканадан чыгып келишти. Кайненеси: «Ай балам-ай, мен сага айттым эле го, мышыкка тийишпе деп. Эми биягы ушуну менен эле токтосо жакшы», — деп үшкүрдү. Саадаттын кызы Сурма абдан акылдуу, келишимдүү болуп эс тартты. Сүрөттү мыкты тартчу. Мектептеги дубал газеталарга ажайып дүйнө жаратып жиберчү. Анын колу толук ачылбаса да, калем кармап сүрөттөрдү тартканда классташтары суктанып карап калышар эле. Мектепти да ийгиликтүү аяктап, медициналык окуу жайына тапшырды. Жашынан хирург болууну каалап, колунун эмнеге мындай болгонун изилдегиси келчү. Сурма медициналык окуу жайына өтө алган жок. Бирок ага кайгырбады. Дароо эле медучилищеге тапшырып, аны артыкчылык диплому менен аяктады. Кийин документтерин мединститутка тапшырды. Кабыл алуу сынагы 15 күндөн кийин болмок.
Ага чейин ата-энесин бул кубанычтуу кабар менен сүйүнткүсү келди да айылды көздөй сапар алды. Бир апта болбой жатып, айылдаш өзүнүн 2 жашка улуу жигит Сурманы ала качып кетти. Сурманын ал жерде кала албайм дегенине болбой, апасы: «Биздин жүзүбүздү жер каратпа. Эртең бир жерге барып келген деген атка коносуң. Анан сага эч ким үйлөнбөйт», деп кесе айтты. «Апа, менин максаттарым бар. Турмушка кийин деле чыгармын. Мен хирург болгум келет». «Кайдагы хирургду айтасың? Сени мындан ары окутууга чамабыз дагы келбейт». «Эч нерсе эмес. Өз күчүм менен окууга кирип алсам, күндүз окуп, кечкисин иштеп, эптеп окуумду аяктайм». «Сен ойлонуп сүйлөп атасыңбы? Доктур болушуң үчүн канча жыл окууруңду билесиңби?» «Ооба, билем апа. Баарына чыдайм. Суранам, мени алып кетиңизчи». Сурма апасына жалбарды. «Болот, ушу окууң. Мединститут деп коет. Заманбиттеп жашоо күндөн күнгө кыйындап баратканы менен ишиң жок. Бул үй бүлөнү айылдын баары тааныйт. Колуңда бар, бай. Балким күйөөңдү көндүрсөң окутуп алар. Сенин сенек колуңа кайыл болуп ала качыптыр. Ошого шүгүр дебейсиңби?» «Сенек? Апа, сиз мени сенек дейсизби? Кантип оозуңуз барды, апа?» Саадат үндебеди. Кайрадан Сурма: «Мен ошол үчүн да окуп, ушул сиз айткан сенек колумду изилдегим келген. Операция жасаткым келген. Уктуңузбу, апа?» Сурма шолоктоп ыйлап жатты. Саадат үндебестен сыртка чыгып кетти. Кызынын тагдырын ушул ала качкан балага ушинтип өз колу менен байлап берди. А Сурма болсо ыйлап тагдырына баш ийип, ошол үйдүн бүлөсү болуп кала берди. Ал айылдагы ооруканага жумушка орундошту. Болушунча жумушта кармалууга аракеттенет. Анткени жашоосу супсак эле. Күйөөсү корс, текебер немекен. Улам Сурманын колуна асылып, ал колуна келбеген жумушту буйруп, кыла албаса: «Сага кайдан үйлөндүм? Соо катын алсам мындай болмок эмес», деп зекийт. Бул сөздөр Сурманын жүрөгүн бычаксыз тилип жатты. Күндө уруш, күндө кемсинтүүнү угууга чыдабаган Сурма апасына келип: «Жетишет, апа. Мындан ары мындай кемсинтүүгө чыдабайм. Жашагым келбейт». «Ал эмне дегениң? Барган жериңин ыктыярына көнүп жашашың керек да. Күйөө деген ошондой болот. Сен күйөөңдөн чыксаң, элдин бетин кантип карайбыз?» «Апа, эл эмне кылып бермек эле сизге? Менин бактысыз болгонума ичиңиз ачышпайбы?» Саадат кызынын бул ыйына өтүнүчүнө көңүл да бурган жок. Сурманы жемелеп туруп кайра жолго салды. Бир апта өтүп өтпөй Сурма кайра келди. Бул сапар колунда чемоданы бар экен. Биротоло келгенин айтты. Саадат безге сайгандай чочуду. «Кайра кайт», деди. Ошондо Сурма чемоданын босогого коюп, унчукпай сыртка чыгып кеткен. Бирок үйгө кирбеди. Босогодо чемодан көпкө ээсин күтүп турду. Саадат кызынын үйгө кирбей кечиккенинен сыртка чыгып короонун баарын карады. Эч жерде көрүнбөйт. Акыры эсине келе калды. Сурма бала кезден там башына чыгып алып, тоолорду, агып жаткан сууну, элдин жашоосун карап отурганды жактырчу. Бул адатын карматып, там башына чыгып кеттиби деген ойдо шаты менен жогору көтөрүлдү. Чын эле ошол жакта экен. Бирок Саадат чыңырган бойдон там башыга учуп чыкты. Асылып турган кызынын жансыз денесин кучактап жыгылды. Ошондо баарын түшүндү. Мышыктын балдарынын бутун байлап ыргытканы, кызынын жөн жерден сенек болуп туулбаганы, эне мышыктын мыйларын жоготкондогу аянычтуу абалы, сууга боюн таштап агып бараткан балдарын куткарууга далалат кылганы көз алдына элестеди. Чырактай кызынын чырылдаганына кулак салбаганына ичи өрттөнүп кетти. Башын мыкчып: «Мышыктын каргышы. Мага, кызыма мышыктын каргышы тийди».
ушунчалык да таш боор белем деп шыбырады.